Ozon Marketplace'ne катталуу процесси. Google'дан Seller Ozon издөө сурамын киргизебиз жана биринчи шилтеме боюнча өтөбүз. Баракчада сатуучу болуу баскычын басабыз. Номерди киргизүү таласында сизге катталган жана сизге дайыма жеткиликтүү болгон номер көрсөтүлүшү керек. Андан кийин кирүү баскычын басабыз. Андан кийин Ozon сиздин жумуш почтаңызды киргизүүнү суранат. Сизге активдүү колдонгон почтаны көрсөтүү сунушталат. Ozon дайыма почта аркылуу маалыматтарды жиберип жана товарлардын калдыктары жөнүндө эскертип турат. Каттоону ырастоо үчүн Ozon атайын талаага киргизиле турган код менен бирге билдирүүнү почтага жөнөтөт. Ошондой эле ырастоо коду сиздин телефонуңуздун номерине келет. Сиз аны атайын талаага киргизип, Ozon'дун бардык шарттарына макул экениңизди ырасташыңыз керек. Андан кийин каттоону аяктайбыз. Тизмеден катталуучу өлкө катары Кыргызстанды тандайбыз. Ozon каттоодон кийин өлкөнү өзгөртүүгө мүмкүн эместигин кабарлайт. Кийинки бетте каттоо номери талаасына, эгерде сиз жеке ишкер болсоңуз, JIN кодуңузду же ЖЧК болсоңуз, ISN'ди киргизебиз. Ozon сизге талаанын оң жагына ишарат көрсөтөт. Уюмдун юридикалык аталышы талаасына компанияңыздын толук юридикалык атын киргизебиз. Мисалы бизде GE Болотбек уулу Бакай. Дүкөндүн аталышы талаасында сизге катталган өз брендиңизди же азыркы убакытка чейин колдонула элек брендти көрсөтүүңүз зарыл. Фирмалык аталышты өзүңүз ойлоп тапсаңыз же ChatGPT'ден жардам сурап кайрылсаңыз болот. Андан кийин шилтеме боюнча онлайн патент сайты аркылуу текшерип көрсөңүз болот. Мисал катары биз Cool Fashion Store деген аталышты тандап алып, анын колдонула электигин текшердик. Жана эми аны ээлеп алсак болот. Email талаасы толтурулат. Даяр баскычын басып, жеке кабинетке киребиз. Товарларды кошуу үчүн Ozon сиздин компанияңыздын маалыматтарын киргизүүнү, текшерүүдөн өткөрүүнү жана сунуш келишимине кол коюуну суранат. Компания тууралуу маалымат киргизүүдө сиз төмөнкүлөрдү толтурушуңуз керек. Юридикалык жактын аталышы, компаниянын аты, юридикалык дарек, келишим өтмөгүндө төмөнкүлөрдү толтурабыз. Кириш-чыгыш эсеби, банктык БИК, банктын аталышы, банктын дареги, SWIFT, KGS валютасын тандайбыз. Кыргыз сому. Бардык маалыматтарды киргизип, текшерүүдөн өткөндөн кийин сиз товар карталарын түзүп, Marketplace'те сатсаңыз болот. Жеке кабинетке киргизүүгө керек болгон маалыматтарды салык кызматы тарабынан берилген сиздин каттоо документиңизден алса болот. Ошондой эле товарларыңызды сатуудан келип түшкөн акча каражаттары сакталган банктын реквизиттерин көрсөтүүнү сунуштайбыз. Ийгиликтүү бизнес жүргүзүңүздөр.